Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Кезектеги биздин подкастыбызда бүгүн өзгөчө болот деп ойлойбуз. Анткени биздин сыйлуу аксакал тренерибиз Хаким агай бизде конокто. Хаким агайдын эмгектери өтө зор. Анткени бул биз подкастка чейин Хаким агайдын жеке өзү менен жолугуп, үйүндө баарлашып, биз көптөгөн мындай окуяларды угуп өтө таасирлендик. Хаким агай, кош келипсиз биздин студияга. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум күйөрмандар. Чакырганыңарга рахмат. Сизге алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге рахмат агай. Колдон келишинче айтып беребиз, билгенибизди. Кош келипсиз агай. Рахмат. Хаким агай, алгач өзүңүздү бизге тааныштырып берсеңиз, кай жердин кулунусуз, кайсы жерде төрөлгөнсүз? Бизге көрөрмандарга өтө кызык сиздин жеке мындайча айтканда автобиографияңыз. Мен 1938-жылы Талас шаарында туулуп өскөм. Анан 8 жаш бекен 9 жашта Талас шаарында азыр коммунизм колхозу деп коет. Мурун майда колхоздар болчу. Жаңы турмуш, 1 май, анан ошол жаңы турмушка тайкелерибиз бар болчу, ошого көчүп барганбыз. Көчүп барып ошондо 1 класстан 4-5 класска чейин ошо жаңы турмушка колхозда окугам. Анан 4 класска чейин 5 класста 1 май деп койчу жаңы турмуш, анан 1 май. Ортосу 7 километр. Ошого барып келип окуп турдук 1 жыл. Анан кийин кайтып Таласка көчүп келип, Таластын номер 1 орто мектебинде окуп, 10 классты бүткөндөн кийин институтка келип кирдим дагы. Анан ошондон бери институтты бүтүп 65-жылдан бери тренер болуп иштеп атам. Үй бүлөңүз жөнүндө белгилеп кетсеңиз, агай, анткени ушундай агайды тарбиялап өстүргөн ата-энеңиз тууралуу, бир туугандарыңыз тууралуу, сиздин ата-энеңиз да бизге кызык да. Ушундай инсанды кандай ата-эне тарбиялады болду экен? Хаким агайдын балалык чагы бизге кызык, анткени сиз 38-жылы төргөн болсоңуз, анда согуш боло элек убакыт, көп кыйынчылык башыңыздан өткөн убакыт. Анткени азыркы жаштар майкөл сүткөл заманда жашап атабыз, көп нерсенин баркын билбейбиз да. Анан ошону бир аз токтоло кетсеңиз, балалыгыңыз кандай өттү эле? Согуш убактылары мен эсес билем. Радиолордон угуп турчубуз. Абдан кыйын убакыттар болду да. Тамак аш жетишпейт. Бүт жыйналган эгин-тегинден баары фронтко кетчү. Биякта жашап калгандарга эчтеме калчу эмес. Мен ушундай передачада айтты элем. Машак терип жашачубуз. Машак дегенди билбесеңер керек. Буудайдан калган баягы калдан каткан терип. Ошо калган каткандарын ошону да уруксат берчү эмес. Ошого кече түнкүсүн барып, же болбосо чаап кеткенден кийин барып терип, эптеп-септеп күн өткөзчүбүз да ошол убакта. Баары адамдар түшүнчү, уруш болуп атат, катуу уруш болуп атат. Анан 10 миллиондогон аскер бар болчу Союзда. Ошонун баарын кормить кылыш керек. Баары бүт баары согушка кетчү. Тапкан туткандын баары кетчү да. Адамдар чыдады ошого дагы, эптеп-септеп. Анан кийин согуш бүткөндөн кийин дагы кыйын болуп турду 55-жылга чейин. 55-жылдан кийин кичине жашоо тамак аш жетиштүү боло баштады. Жетиштүү болбосо дагы терпимо болду да. Антип жаш кезде кыйынчылык менен өткөзгөнбүз. Үй бүлөңүз жөнүндө бир туугандарыңыз, ата-энеңизди айтып кетсеңиз, ата-энеңизди кандай эскересиз? Кандай кишилер болчу ата-энеңиз? Ата-энем мурунку убактарда билбейм, чоң аталарымбы, немелер ошо Өзбекстандан Ташкент жактан көчүп келишкен экен да. Мен ата-энем ошо Таласта туулган.
Анан биз баарыбыз таласта туулганбыз. Ошодан келип, ошо таласта көп болчу, өзбектер көп болчу. Ошолордун арасында жашап турдук. Ал убакта шаардан көпчүлүк орустар болчу да. Таласта орустар көп беле? Орус, биделе орус болчу. Жалаң таласта эмес, шу жерлерде да орус көп болчу. Фрунзеде. Анан мына республика бөлүнүп эгемендик болгондон кийин уже орустар кетип калды. Көпчүлүгү кетип калды. Анан азыр местныйлер толду да, шаарга толду. Мына мен 59-жылы институтка келип киргенде берде шаарда кыргыздар аз болчу. Тиги жогору жакта иштегендер гана бар болчу. Атак мындай коронный немелер элдер жок болчу. Орустар көп болчу. Атаңыз кайсы кесипти аркалаган инсан эле, апаңыз? Көп ойлойт да, баягы спортсмен болсо эле ошо спортко жакын киши эле деп. Спорттон алыс болчу. Атам дагы, апам дагы спорттон алыс болчу. Мен айткам бир-эки жолу ошондой. Мен бир 2-нчи класс бекен 3-нчи класста окуп жүргөнүмдө кичинекей листок бумага клочок таап алдым дагы, окуп көрсөм физкультурный институт деп жазылыптыр. Анан таң калдым. Физкультурный да институт болобу деп. Анан ушуга барам деп ойлоп калдым да, ушуга барышым керек деп. Анан ушу ойногонду, футбол ойногонду, волейбол, баскетбол ойногонду жакшы көрчүмүн. Школда окуп жүргөндө волейбол, баскетболдон капитан команда болчумун. Мектепте да. Анан баардык спортторго, бокска да бардым, баардыгын барып жүрүп, анан 9-нчы класска келгенде күрөшкө келип токтодум да. Күрөшкө келип токтогонумдун себеби армиядан бир жигит келди. Мурзахмедов Сабит деген, таласта тренер болуп, знаменитый тренер болуп турду кийин. Ошондо көп спортсмендер чыккан ошол вакытта. Эшим Кутманалиев уксаңар керек. Азыр стадиондун наамы ошо Эшим Кутманалиевге таластырдаган. Токойдун ичинде стадион. Токойдун ичиндеги немеде. Назарбек Сулейманов азырда бар. Ошолор менден 1 жыл мурун окушчалар. Анан ошол вакытта Карачай чечендер көп болчу да биздин шаарда. Ошолордун ичинен команда түзүп Бишкекке келип республиканын биринчилигин талас утуп турган постоянно. Демек ошол жерден агай сизге суроо болуп атат да. Кыргыз СССРинен негизи эле кыргыздар эми илгертен эле күрөшүп келген. Кыргыз күрөштө өзүнүн күрөш менен, бирок мына грек-рим стилиндеги же эркин күрөштүн стилиндеги күрөш негизи эле кыргыз күрөш тарыхына кайрылсак, сиз кыргыз тарыхын билесизби? Күрөштүн тарыхына. Күрөш кайсы жылдары бизге келди? Анан биз сиз айтып кеттиңиз, таласка биринчи жолу ошо Сабит Ахунов келип калып, ошол тарбиялап, демек биринчи таласка күрөш ачылып калган үчүн азыркыга чейин таластан мындай балбандар көп чыгат да. Ошол демек ал ошол кишинин салымы чоң экен. Негизи эле күрөштүн тарыхы кандай Кыргызстанда? Кайсы жылдары келген? Биринчи күрөштү кимдер үйрөтүп? Биринчи качан болгонун билбейм. Биздин таласта 57-жылы башталган. 57-жылы. 56-жыл бекен ошо жылдары таласта ачылган биринчи. Анан Бишкекте андан мурунураак ачылган, сал мурунураак. Согуштан кийин 50-жылдар болсо керек ошондо. Таластын балбандары жакшы болчу, анан келип туруп утуп кетчү. Бишкектин тренерлери Байман деген тренер бар болчу, абдан знаменитый. Сборный команда, Кыргызстандын сборный командасын көп жыл машыктырып келди. Ошолорду ыйлатып туруп утуп кетчү таластагылар. Агай, сиз жана учкай кеп айтып кетпедиңизби эме депчи? Мен бокска да качтым, волейболго да качтым. Ошол балалык кезиңиздеги бизге мындай жаштын тилегин берет деп коет го. Ошол кыйынчылык доордо болсо дагы бала болчуңуз да, ошондо эмнелерди мындай тилектенчи элеңиз?
ким болгуңуз келчү эле негизи? же баягы сиз айткандай гезиттин баягы клочокто атасыз го, бир гезиттин бурчун окуганда эле болду, чечтиңизби мен спорт менен болом, өмүрүмдү спортко арнайм деп? Ошо сиздин балалыгыңыз кызык болот да, эмнени ошондо Хаким агай эмнени тилек кылчу экен? Кудай Таала ар бир адамды жаш кезинен эле бирдемеге шыктуу кылып коет экен да. Мен өзүм мындай физический данныйым күчтүү болбогондон кийин ошо күчтүү болушум керек, фигурам жакшы болуш керек, мощный болушум керек деген ошондой тилек постоянно турчу да. Кичинекей кезиңизде спортсмен болгум келип. Анан ошол жаш кезимден баштап ошо спорттон башка эчтемени ойлоп турмун да. Жалаң эле спорт деп жүрүп, анан үйгө келип деле тренировка кылчумун, үйгө келип упражнениялар кылып деген ата-энем айтып атат, тиги жиндилик кылып атат дагы. Тиги жиндилик кылып атат деп койчу. Мен үйгө келип туруп штанганда көтөрүп, досторум келип калса, досторум менен көтөрүп, приседания кылып, ушундай кыла берчүмүн үйгө. Тренировка күчтүү болгум келген да, мындай здоровый, сильный болгум келген. Айылдын шартында эмне менен машыкчу элеңиз? Айылдын шартында мындай гантель неме деле негизи жок го. Жок, мен школдан чыгып эле сумкамды үйгө таштабай эле стадионго кетчүмүн. Стадиондо барып волейболду карап турчумун. Волейбол жакшы волейболисттер бар болчу. Подафетов деген кийин сборный Кыргызстанда тренировка кылып турду. Орустар болчу да, мощный балдар. Ошолор кызыгып эле карап турчумун. Көбүнчө менин кызыкканым волейбол, баскетбол, анан легкий атлетиканын дагы баарын карап турдум да. Анан ошол жерде Токойдун ичинде, эгер көргөн болсоңор, Таластын стадиону Токойдо. Бул Токойдо стадион, по-моему, дүйнө жүзүндө бир ушундай Токойдун ичинде стадион жок, шаарда бүт эле стадиондор, чоң шаарларда. Таластыкы Токойдо. Токойдо пайдалуу да, эки жагынан суу агат, Таластын суу. Ортосунда жакшы жер бар, салкын дагы, неме дагы, абдан тынч жер. Ошол жерде стадион бар. Мактангандай эле экен. Ошол жерде тренировка кылчу бардыгы. Кичинекей кезинде мындай күчтүү болгум келчи дегениңиз, ошо балалык чагыңызда көп күрөшүп, бир аз согушсаңыздар керек да. Бала чагымда тентектик кылдыңызбы? Бизде мындай түшүнүк бар го, спорт менен машыкканда бир аз чоң муштум болуп, туура. Ачыгын айта алчы. Мен азыр да айтам. Балдарга немеге айтам. Мен андай неме реанимация кылгандан кийин мушташып неме кылган эмесмин, жана эле мындай тренировка өзүм слабыйраак болчумун дагы, анан жалаң эле качаться деп коет, качка кылып, штанга менен, турниктер менен, гимнастика кылып, ушинтип жүрүп мушташка кылган эмесмин. А так знаменитый спортсмендер бар. Чемпион мира же болбосо чемпион Азия болгондон кийин кээ бирлер мактанып кетип, звездный болезнь деп коет. Мушташып, неме кылып, андайлар көп чыдабайт. Бир жолу чемпион болот, эки жолу болот, анан кийин эле Аллах Таала бербейт ага чемпиондук. Көтөрө албай кеткен. Көтөрө албайт. Мен азыр балдарды тарбиялаганда постоянно айтам. Кичипейил болгула. Менин күчүм бар деп мушташып, же болбосо кемсинтпегиле эч кимди деп, ошол эң пайдалуу балдар. Ошон алар көпкө чейин көрүшөт. Мына Кудайга шүгүр, жоламан мына эки жолу мирден экинчини алды. Взрослыйдан айтып атам, только взрослый. Анан кийин эки жолу биринчини алды. Анан кубок мирди утту. Мына эми Олимпиададан призер болду. Постоянно ошого неме кылыш керек. Сизге таазим анткени ошо өзөктүү тарбияны берип турсуз да, кичпейилдүүлүктү. Азыр биз сиздин баягы бала чагыңыздан эми мектепти бүтүрдүңүз, анан кийин өзүңүз баягы физкультура институтуна тапшыра баштадыңыз. Ошо тапшырдыңыз, ошо окууңуз кандай өттү? Анан ата-энеңиз сизди колдодубу? Бизде ошол оор заман болуп атса, сен ким болосуң десе, мен тренер болом же физкультурага тапшырам десе, биздин адамдар эми эски адамдар түшүнө алдыбы ошону?
ата энеңиз кандай кабыл алды? кабыл алды? Сиздин тандооңузду. Күрөшкө мындайча айтканда кантип келип калдыңыз? Мен 10 класс бүткөндөн кийин эле өзүм барып эле институтка тапшырып, институтка кирдим. Ата энем каршы болгон жок. Көрүп турат да, мен шыгымды көрүп турат. Анан каршы болгон жок, өзүм тапшырып өз күчүм менен неме кылып, абдан окуу жагынан кыйналдым. Биринчи жарым жылга чейин стипендия ала албай, андан да кыйналдым. Илгери жакшы окуп алсаң стипендия бербечү да? Берчү эмес. Анан кийин күчүмдүн баарын жыйнап, эптеп, анан стипендияга илештик. Ошентип институтта жакшы тренировка кылдык. 3-чү курска келгенде мастер спорта СССР деген наамды 3-чү курста алдыңыз, Да, толтуруп алдым. Ал мезгилде оор беле мастер спорт алыш? Ал убакта кыйын болчу. Ал убакта мына биздин шаарга, мына шаарда Приспанфилова деген чоң соревнование өтчү. 9 майда. 9 майда. Ошол убакта биринчи, экинчини алгандарга мастер спорта берчү. Бүт саяттар союз боюнча мастер спорта болобуз деп келгендер көп болчу. 15 мамлекетте 300-400 бала келчи да. Бир весовой категорияда 300 адам. Жок, бир эмес. Жалпы. Бир весовой категорияда 60-70 бала бар болчу. Ошондой кылып 300-400ге жакын келчи. 4-5 ковёрда өткөн убакыттар болгон. 5 ковёрда 2-3 залда. Мындай абдан знаменитый турнир болчу да. Ошого катышып жүрүп, ошол жерде мастер спорта болдум. Анан ушу соревнование, чоң соревнование болчу. Сиздин бир интервьюңуздан көрүп калдык, 46 деп алыпсыз, номер. Мисалы, номер 46. Демек ошол сиз кыргыз күрөшүндө 46 спорт күрөштүн мастер спорт алыпсыз да. Азыр өзүңүз айтып кетипсиз, миңдегендер бар азыр депчи. Ошондой азыр санагын точно айта албайм, но миңден ашык болуш керек. Мастер спорта. Демек агай, ошондогу сиз мастер спортта алдыңыз да 3-чү курста. СССРдин ичинде алганда, СССРдин ичинде кичинекей 15 мамлекет. Мындайча айтканда 15 мамлекет. Почти мирге окшош эле болчу экен да, деңгейли. 15 мамлекет, анан Москва, Ленинград команда койчу отдельно. Ошондо 17 команда болчу. Андан өтүш невозможно болчу, кыйын. Биринчиден тиги Кавказдар, Россиялар, Алар школасында эски. Алар кайсы жылдары баштаганын точно билбейм. 30-жылдардан бери күрөшүп келаткан алар. Биз где-то 50-жылда эме баштадык да. Азыркы тартип боюнча. Ооба. Баштап анан чыгыш кыйын болчу да. Биринчи чыккандардан мына 8 жыл мурун Бегалиев менен Түмөнбаев призер Олимпиада болушту. Биринчи. Чемпион мира болгон эмес эч ким. Азыр да жок. Азыр мына Жоламан менен Акжол 2 жылдан жакында да. Жоламан кубок мирде дагы утту. 2 жолу экинчи местен алды. Ошол убакта экинчи, үчүнчүнү алыш мир абдан сенсация болчу да Кыргызстанда. Биринчини бул жакта турду. Жок болчу андайлар. Үчүнчү местен алгандарга абдан неме кылчу. Биз ушул жерден сурайбыз дейбиз да, мисалы кыргыз күрөшү дегенде Ратбек Санатбаевди көп айтышат да. Анан мындай карасаң, Ратбек Санатбаевдин алган сыйлыктарын азыр бизде мондой экинчи дивизиондо, экинчи категорияда күрөшчүлөр деле алып атат да, бирок эмнеге ал бир ушундай көп аталып калган десе, демек күрөштүн биринчи жалгыз болгон экен да. Чийир жол салгандар. Чийир жол салган. Неме Таластан чыккан Шамил Бархозов деген болгон. Институтка келип окуп, институтта бүттү. Ошол Союзда 6-чы месттен алганда атактуу, эң атактуу балбан ошол болчу да. Ошону айтышты көбүнчө. Андан калгалары шестеркага кире алчу эмес. Союзда. Союз абдан күчтүү болчу.
15 республика Москва Ленинград чемпионат мирден күчтүү болчу. Чемпионат мирден оңой болчу ал убакта. Союзду утуш кыйын болчу. Тескерисинче болчу экен. Абдан күчтүү болчу союз. Мына азабында Кавказдар, Грузиялар, Азербайжан, армяндар, ана Россия абдан күчтүү болчу. Украина, Белоруссия күчтүү болчу. Биз кийин баштап биздики мындайраак болчу да. Анан акырында эми баштап атабыз биз Кудай. Азыр ошол менен салыштыргандачы агай, азыркы биздин заманыбыз менен салыштырганда деле ошол постсоветтик өлкөлөрдөн чыккан балбандар күчтүү азыркыга чейин, Азыр деле жакшы. Азыр мо Японияга окшогон, Америкага окшогон мамлекеттерде эми эле кошулбаса, дагы деле Кавказ, дагы деле ошол Иран, Азербайжан күчтүү. Анан союз урагандан кийин бүт союздун дагы балбандар, мына кавказдыктар, россиялыктар бүт Европага барып күрөшүп жүрүшүптү да. Быйыл да кайсы бир араб мамлекетинин Европанын мамлекеттеринде күрөшүп Легионер жүргөндө болуп жүрөт. почти 50% күрөшүп жүрүштү ошолорго. Потому что тиякта биздикинен слабый болчулар. Агай, жеке өзүңүз бизге бүгүн сиз жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Жеке өзүңүздүн спорттук ийгиликтериңиз боюнча айтып берсеңиз. Мен Уялбай эле. мен айтып өтпөдүмбү? Биз анимация кылган убакта эми жаңы Кыргызстанда эми башталып келаткан. Ошон үчүн биз чоң результаттарга жете алган жокпуз. Мен жанагы айтып өткөн мастер спорттаны толтурганым эле ошол эле чоң жеңиштер, чоң результат. Ошол убакта кыйын болчу аны толтуруштагы. Анан башка результаттар болгон жагы, союзда болгон жок. Демек сиздин миссияңыз демек тренерлик экен да. Ошо жаңы ошондон. Сиз өзүңүз жеке мындай инсан катары, берки мындай балбан катары эме кылбасаңыз, результатыңыз сиздин пикириңизде азыраак болсо дагы, сизден чыккан шакирттериңиздин результаттары, жыйынтыктары көз тийбесин. Өлүп талып тренировка кылчумун, бирок Кудай Таала таныйды берген эмес. Балким агай ошондо жетпеген ийгиликтериңизди шакирттериңизден чыгарып атпайсызбы? Шакирттер толтуруп атат. Мына менде списогу бар, жанагы союзда өткөн балдар, союзда күрөшкөн балдар, юноша, молодежь, взрослый болуп туруп бардыгы 90га жакын жолу Кыргызстандын желегин көтөргөн. Мына Бул деген жалпы шакирт 90 эмес. Сиз жалпы шакиртиңиз 90 эмес. Сиз миңдеген балдарды окутуп, ошонун ичинен 90-ы көтөргөн. Ошондой да. Так, себеп мынагы ошол убакта мына обществолорго бөлүнчү. Буревестник деп койду. Булар студенческое общество. Студенттердин обществосунан союздун биринчилиги өтчү. Ошол жерге биринчи, экинчи, үчүнчү алгандар желек көтөрчү Кыргызстандын желегин. Ар бир республика желегин көтөрчү. Анан Динамо деп койчу. Динамо мына милиционерлер немелер бар. Алардын обществосу бар болчу. Анан алардан барып туруп күрөшсөң, ошол обществодагылар ошол жерден биринчи, үчүнчү местага желек көтөрчү Кыргызстандын желегин. Ар бир республиканын желегин көтөрчү. Трудовой резерв деп койчу. Анан көп обществолор бар болчу. Советский армия деп койчу. Ошондой болуп. Анан кийин ошолордон жеңгендер обществодан СССРдин биринчилигине келишчи. Биринчи, экинчи, үчүнчү местелер СССРдин биринчилигине келип, ал чоң, абдан чоң соревнование болчу. Ошол жерден. Анан кийин мына эгемендүүлүккө 20 жыл болду. 33 жыл болду. Канча жыл болду. Ошо биз 30 эми чыга баштадык. Чыга баштап. Эми Азиянын биринчилигинен желек көтөрүп атат балдар. Дүйнөнүн биринчилигинен желек көтөрүп атат балдар. Олимпиададан. Ошолордун ичинен эң мыктылардан болгону Темирбеков Улан деген болгон. Ал чемпион мира болду немеден. Обществодан чемпион мира болду. Сиздин шакирттериңиз Шуркин деген болгон.
Анан кийин Кенжеев Жанарбек дүйнөнүн биринчилигин алды Молодежьдан. Көп балдар болду, ошолор желек көтөрүп турду. Ошолордун ичинен эң көп желек көтөргөн мына Жоламан 22 жолу Кыргызстандын желегин көтөрдү. Только чоң соревнованиялардан да. Азиянын биринчилиги, Мирдин биринчилиги ошол жерден. Кыргызстанды эсептебегенде. Иә. Кыргызстанды эсептебейт. Кыргызстандын желеги Азамат Жоламан. Да. Демек 90 желектен Анын ичинен да Жанарбек Кенжеев 18 жолу көтөрдү. Немен Кыргызстан желегин. Ошо обществодан биринчи, экинчи, үчүнчү алсаң желек көтөрөт. Дүйнөнүн биринчилигин алсаң, даже үчүнчү эместен алсаң да желек көтөрөт Кыргызстан. Ошонун баары жиналып окула 90га жакын. 88-90 ушундай желек көтөрүлдү. Менин учениктеримде. Аллах кабыл кылсын. Окууну анан агай 63-жылы окууну бүттүңүз. Бүтүп анан кийин тренерствого кантип келип калдыңыз? Алгач эле дароо эле ушу Бишкектен баштадыңызбы? Анан биринчи шакирттериңиз ким болду? 63-жылы окууду бүтүп, Таласка бардым. Таластын номер 1 өзүм окуган мектепте 1 жыл физкультурадан сабак бердим. Ошол жерде одновременно ошо стадиондо күрөштен группа ачып, ошол жерге тренировка кылдырдым. Экинчи жыл дагы ошол жакта болдум. 2 жыл тренер болдум, анан мектепте иштедим. Анан 65-жылы Бишкекте ачылды детский спортивная школа. Анан бияка келдим. Ошо 65-жылдан бери мен Бишкектемин. Демек сиздин тренердик стажыңызга 61 жыл болуптур да азыр. 61 айткан ғой, кээ бир адамдардын өмүрүнө тетеди 61 жаш дегенчи 61 жыл анан. Берди да. Кудай бериптир анан күрөшкө ошол мезгилде, ошол доордо кимдер келчү? Анткени сиз бизге фамилияларды айтканда көбүнчөсү кыргыз эмес, мындай орус улутундагыларды айтып атасыз. Анан кыргыздар кайсы убактан баштап кызыгып башташты? Ошол убакта мен институтка келип киргенде Бишкекте кыргыздар почти жок десе болчу. Да чоңдор деген неме башкармалар. Жогору жакта иштегендер бар болчу. Анан кыргыздар аз болчу шаарда. Анан көбүнчө орустар келчү. Орустар көп болчу. Анан Маевка деп коет. Маевканы билесиңер го? Маевкада абдан көп орустар болчу. Ошондо Маевкадан мен группа жыйнап алып, Маевский школго барып туруп набрать кылчубуз. Ким күрөшкө катышкысы келет деп, мен деп кол көтөрүшчү жазып алып туруп, анан алар келишчи, анан ошолор тренировка кылчубуз. Ошол Маевкадан 3 бала Союзда тройкага кирди. Мен 65-жылы иштегенден кийин 72-ci, 73-ci, 74-ci жылдары ошолордон 3-өө Союзда тройкага кирди. Петр Дейс деген бала школьниктердин ичинен Союзду утту биринчи месте. Анан кийин Юрий Титарев деген бала Маевкадан дагы немеден Союздан экинчини алды. Анан Скутар Владимир деген бала азыр Липецкийде жашайт. Ал Мирден 2 жолу 3-чүнү алды. 74-жылы. Ошол 3 бала үчүн ошо 74-жылы мага Кыргызстандын эмгек сиңирген тренери деген наам берди. 10 жылдын ичинде. 74-жылы. Наам алганыңызга өзү 50 жыл болуптур да? 9 жыл да. Анан ошондон бери уланып келатат балдар үзүлтүксүз биринин артынан бири эң жогору чыга алган жок. Эң жогору чыга алган чыгыш үчүн 1000ден, 10.000ден, 100.000ден бирөө чыгат. Ошолордун ичинен жакшы балдар болду. Мен айтып кеттим го да. Дагы кыргыз балдар да бар болчу, немелер бар болчу. 3-4 общество боюнча алып жүрүштү, 3-4 үзгүлтүксүз алып жүрүштү.
көп балдар. Менде списогу бар. Эгер силер Ооба, тарта алсаң да көрсөтөм да. Агай, Ошолор. Анан ошолордун ичинен мына эң акыркылары ийгиликтүү. Жаламан, Кенжеев, Ооба. азыр Романов. Автандил чыгып атат, Автандил. Азыркы балдардан бул Жаламандардан жашыраак. кийинчи поколение. Ошончо жакшы бала. Агай, ошол мисалы үчүн жеке инсандык маселе да, ошол мындай результатка чыгарган балбандарыңыз менен азыркыга чейин байланыш барбы? Эми тарап кетти да, ар жака. Бүт союз боюнча кимиси каякта жашаганын да билбейт. Эми турмушта. Алар деле алды жашы 60. Келип турат. Мына кече Жаламан немеси башталганда, андан мурунураак Германиядан Баулин деген балам келди. Баулин жакшы барец болчу. Германияга көчүп кеткен, ошол жерде тренер болуп иштеп атат. Абдан жакшы результаттарды берип атат. Бирок ушу Кыргызстансыз жашай албайм. Тиякта зарплат жакшы эле, жакшы заработок кылып атам, бирок бияка көчүп келгим келип атат. Общительный жакшы бала да. Келем деп ошого аракет кылып кетти. Жакында көчүп келем. Ата-энем менен сүйлөшүп жакшылап неме кылып деп кетти. Анткени агай, сиз тренер болуп атканда балдарга мындай толук өзүңүздү бересиз да, балаңыздай мамиле кыласыз да. Көчөнүн бир фильм болду күрөш боюнча. Кээде тренер баласынан дагы ошол тарбиялап аткан шакирттерине көбүрөөк. Албетте. Ошондой эмелер болуп калчу беле? Болот. Эми балаңды бала да урушасың, неме кыласың. Бу результат бере баштаганда анан бепелеп каласың аларды. Агай, Ал оңой эмгек да. азыр сизди Хаким агай деп чыгарганда эле көбүн эсе спорт чөйрөсүнөн күрөш сферасынан көбүнчөсү көрөт деп үмүттөнөбүз. Анткени айтайын дегеним, жаш өсүп келаткан балбандар же ошол балбан болом дегендер мындай мыкты балбан болуу үчүн эмне кылыш керек адам? Спортто ийгилик жаратуунун же сыры барбы же мындай ошол? Анткени ошол жаштарыбызга бир сизден мындай кандай десем, бир насыйхат сыяктуу ошо сырын бир айтып берсеңиз. Ийгилик жаратыш үчүн жалаң эле спорт эмес, өзүнүн духовный жагынан да көтөрүш керек. Эгер кээ бир спортсмендер бар, азыраак жеңишке жетишселер, анан көп кетет, деме кылып кетет, боюн көтөрүп кетет дагы, анан болбой калат, результат бербей калат да. Физикадан дагы, техникадан дагы жогору экен. Мен 95-жылы андан мурунураак сал кичине Кудай деп намаз окуй баштадым. Анан 95-жылы Меккеге барып келдим. Анан кийин намаз окуп баштадым. Анан мусулманчылыкта айтат да, өзүң билгенди балдарга үйрөт. Сен Аллах деп, Кудай деп жүрсең, балдарыңа ошону үйрөтпөсөң, же өзүңдүн Кол алдыңдарга үйрөтпөсөң, сенден пайда жок деп. Анан мен колумдан келишинче балдарды тургузуп алып, кичине үйрөтө баштадым. Аз болсо дагы, хотя бы бир аят же болбосо бир сүрөнү үйрөтүп коеюн деп. Балда анан кийин ошо Меккеден келгенден кийин балдарды стройго тургузуп алып туруп, анан кичине үйрөтө баштадым да. Биринчи жана Ихлас сүрөсүн Кулхуллахатты үйрөтүп, ошондой кылып, анан кийин тургузуп алып туруп, балдарды стройго тургузуп туруп, суроо берчүмүн. Мусулмансыңбы деп. Ала жооп беришчи, алхамдулилла мусулманмын деп.
шектенип турам деп мен жооп берем. Далилдегиле деп Алар жооп берсе ла илаха иллаллах Мухаммадин расулуллах деп. Анан Роббин ким деп жооп берсимин. Роббим Аллах деп жооп беришет. Динин кайсы дин? Диним ислам. Кимдин үмметисиң? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin. Uşulardı üretip başladım. Men korkum da. Siz bayağı kabırda perişte деген söyleyensizdi. Tegi dünyaya varganda surayt da. Sen özüň namaz okusun. Sen bak neme жүрөсүң? Din jönünde baldarka emde kolуңда astыңda üretmediň dep. Bul abdan katуу жооп da. Siz demek dine ele trenirovka эмес? Allah'tan korkundan oşonu ürettim. Yakında bir menin воспитаннигим жалгып калды да. Мен тааныбай калып турмун, мен саламдашты келип туруп. Саламдашкандан кийин мен айттым, максатты анын аты Эгеев Максатты. Анын агасы бу жерде тренер дагы. Мен айттым, ой сенден чыгат болчу, сен бекер таштап кеттиң, травма алып таштап кеткен. Сен ой агай сиз мага андан дагы баалуу немени үйрөттүңүз. Күрөштөн да баалуу нерсе. Баалуураак немени үйрөттүңүз. Абдан намаз окуп жакшы адам болуп кеткен. Көлдө жашайт. Ошондо айтты, ошону үйрөткөнсүз деп айтып кетти. Мен довольный болуп калдым. Ошону үйрөттүм. Балдар азыр Жаламандагы намаз окуйт. Мына командадагы тренерлер дагы намаз окуп калды. Намаз окуп калды. Баары намаз окуп калды. Азат дагы неме дагы намаз окушуп баары ошондон может бу Аллах Таала ошондон берип атат. Мурун болгон эмес. Мурун кечирип койсо аттарын айтпай эле коеюн. Мурунку тренерлер дагы немелер балалишиктер чоң соревнованияга баратканда балдар келип туруп бөтөлкөсүн ала келишчи. Балалишиктер да, балалишиктер. Анан момда ичип алып туруп, анан о мен дейши мас болуп калды. Анан результат кайдан болот? Жок, результат болгон эмес ошол убакта. Демек азыркы результаттардын көпчүлүгү руханият. Азыр андай жок. Азыр эч ким ичмей жок. Сиз барып биз жүрөгүбүз тынч негизи. Жок, менден эмес, көпчүлүк биздин тренерлер да бардыгы ошого өтүп калды. Демек ийгиликтин сыры руханий күчтүүлүктө, жөн эле физикалык эмес. Анан мен Жоламанга кичине жаш көзүмдө бир окуп калган ырым бар. Айтып бериңизчи. Атагың чыкса ааламга, артылып түссө дастанга, көкүрөгүң көтөрүп жекөзүң деп мактанба деп ошону үйрөтүп койдум. Машалла. Анан ошондо эч качан көппөгүн деп ошону үйрөтүп Жоламан да билет. Балдарга да ошону үйрөтүп, эми ар дайым адеп ахлакты үйрөтүш керек. Адеп ахлак. Жакшы адеп болуш керек, ахлак болуш керек. Бири-бириң менен мушташпа, өзүңдөн слабыйларды обижать кылбагын. Мамилең жакшы болсун, ата-энеңе мамилең жакшы болсун. Андай жүрүш неме, айрана чөйрүңө жакшы болсун мамилең деп. Жоламандын мамилеси абдан жакшы. Мен аны жакшы көрөм. Машалла. Ошондуктан мына Кудай берип атат. Ушул жерден Нуриет мырзаныкын эстеп кеттим да, ошо сиз тууралуу айтканда мынтип айтчу да, Нуриет мырза угуп калыптыр, мен ошону байкой калыптырмын да. Жоламанга жана күрөшүп атканда бер жактан камеранын аркасында Аллах Таала сенден да улук экенин унутпа, бала. Жеңишке жеткенде мисалы сиз бир сөзүңүздү угуп калдым да. Эй чемпион, мындай сен неме не зазнавайся, сен улуумун десең сенден улуу Алла бар деген унутпа депчи. Ошол сөздөр көп бир кыска сөз болгон менен өтө бир айтсам керек. Ошондой болот. Жүрүш-турушуна не болот. Мен даже мисал келтирем, бир Налбанжан деген абдан күчтүү бала бар. Страшно күчтүү неме Аллах Таала мындай природный берген да. Бирок тартиби абдан жаман болду. Мушташып, чоң бестер менен, чоң бестеги балдар менен мушташып, тиги ресторанга кирип мушташып, арак ичип,
bir жолу чемпион мира болду, анан кийин Олимпиадан чемпион болду, ошо менен жок болуп кетти. Демек сиз спорт бир гана узак өмүр жашай алган жок. Неме кылып, азыр мүмкүн бардыр ал так. Бирок спортто өмүрү кыска болду. Спорттогу өмүрү абдан кыска болду. Ошондон кийин ошо жок болуп кетти. Же болбосо абдан көп жолу чемпион мира боло турган данные бар болчу да. Данные бар болчу. Ушундай болбош керек. Жанагы мен айтып кеткенерим бир кыргыздын акындарынын ыры. Ошону бир китептен окугам мен. Ошону айтып бердим го. Ооба, адам учуп кетпеш керек экен да. Көкөрөгүн көтөрүп же көзүң деп мактанбай. Агай эми сиз көп жылдан бери бала тарбиялап жүрөсүз да. Биз эми спорт жаатында эмеспиз. Мен дагы балдар үйүндө иштейм, негизи бала тарбиялайбыз да. Бала тарбиялоо негизи оңой эмес да. Анан ошонун спорттогу биздин мисалы тарбиячылардын арманы болгондо спорттогу агайлардын дагы сүйүнүчү, арманы кандай армандар болот мындай? Ошону бөлүшө кетсеңиз. Мисалы спорттогу агайлардын деле арманы барбы же баары эле жыргалчылыкпы? Айтайлы толуктап кетүүчү нерсе, баардык эле шакирттерден, мисалы үчүн сиз тарбиялап аткан шакирттердин баары эле Жоломонго окшоп элдин көзүнө көрүнгөн жок да. Кээ бир ошо ийгиликке жетпей калган, спорттук ийгиликке жетпей калгандардын күнгөй тескейин айтып берсеңиздер, эмне фактор болуп калат? Мына жылкыларды алып алалы. Жылкыларды ата тегине карайт. Туурабы? Ата теги кандай болгон? Кандай чуркачы? Кандай результат берчү? Ата теги жаман болсо бесполезно аны тернөө кылыш. Адамдар кудум ошондой. Мына Жоломондун чоң атасы да күрөшчү. Өзүнүн атасы да күрөшөт. Мына результат. Үчүнчү болду экен. Анан биздин тренерлердин максаты ошону шлифовать кылып, ошо баланы кетирбей кармап калыш. Ошого жакшы мамиле кылып, жакшы неме кылып, ошону кармап, ошого жакшы приемдорду коюш. Аны калганын Аллах Таала берет. Аны өзүнүн аракети болот. Ошондуктан адамгерчиликтүүлүктү үйрөтүш керек биринчи. Зазнаватса кылбаш керек. Баардыгы менен мамилеси жакшы болуш керек. Жүрүш-турушу жакшы болуш керек. Жаман жолго жүрбөш керек. Ушуларды постоянно айтып туруш керек. Ошондо спортто спортсмендин өмүрү узак болот. Мисалы 5 жолу чемпион мира, олимпийский чемпион болгондор бар. Андан да көбүрөөк болгондор бар. Ошон үчүн мамилеси жакшы болуш керек. Жалаң эле спорт деп эме кылбаш керек. Демек бул сөзүңүз тренерлерге дагы тиешелүү экен өтө. Албетте. Эми тренер дагы өзүндө болгонун берет да. Албетте. Агай дагы мен сразу келген жокмун да. Канча деген тажрыйба менен, ошону айтып атабыз да, арман дегенде баардык эле балдардан ийгилик көрүп эле сүйүнө бербейсиң. Кээ бирлеринин кылган мээнетиңизди кылып, ошо текке кеткенде ал тиги спортту таштап кетсе, же сиз айткандай ийри жолго кетип калса, агай катары, тренер катары күйөт, туурабы? Ар бир адам инсан ошо. Мисалы, канча мээнет салып атасың дагы. Агай, ошол жерден эми акырындап Жоломонго келдик да. Жоломонду жанатан бери айтып калдык. Жоломондун сыры эмнеде? Анткени Жоломон дүйнө чемпиону болду. Кыргыздын тарыхында алгачкы чемпион болуптур да, Неме экөө? Акжол менен экөө бир жолу сразу чемпион болду. Но биринчи аз жол күрөштү да. Акжол күрөштү. Тарыхта биринчи деп жазылып калды. Биринчи чыкты. Анан экинчи Жоломон чыкты. Анан тренер Мейрамбек келип, меники биринчи болду. Мейли сеники биринчи болсун деп койду. Экөө одновременно болду да. Жоломондун феномени агай эмнеде? Ар бир эле борец, ар бир эле күрөшкөн балбан Жоломон балалабы? Жоломондун анан күрөшкө келгени, кантип келип калган? Сизге биринчи канча жашынан келген? Кандай эле данныйлары башынан андай? Жоломон боюнча бир айтып кетсек, тарыхын айтып берсеңиз. 8 жашта болчу.
особо отличаться кылган эмес. башында дароо эле эмес агай? Экинчи, үчүнчү местен алып жүрдү 1-2 жылга чейин. Анан кийин акырын чыга баштады. Акырын чыга баштады. Сразу баягы сиз жылкы баласына жакшы салыштырып кеттиңиз да агай. Тиги балбандарды тандоодагы ушу жылкы баласындай, анан сиз эми Толубай сынчыны окугансыз да, билсеңиз керек. Толубай сынчы миңдеген тиги жылкыларды арасынан чыныгы күлүктү тандагандай, мен да сизди айтып ойлонуп атам да, 60 жылдык тренердик стажыңыздын өмүрүңүздө Кудай таалам сизди жоломан сизге келгенде сиз 70 жашта экендиңиз. Ошол картайып атканда бирок Кудай таалам сизге ушундай жоломандай бир күлүктү астыңызга чыгарганда, баягы Толубай сынчы сүйүнүп кетип, даана мына күлүк турбайбы дегендей, сизге да Кудай таала пешенеңизге, тагдырыңызга жоломанды, сизге жоломанды сизге туш кылганы да бул жөндөн эмес болсо керек да. Аллахка шүгүр. Мен дагы ойлоном көп. Аллахка шүгүр. Шүгүр кылыш керек Аллахка. Мындай табыш оңой эмес. Жоломандын кайсы сапаттарын баалайсыз? Айтып атам да, кичипейил, мамилеси жакшы, баардык адамдар менен саламдашат. Мындай боюн көтөргөн. Кээ бир чемпиондор мисалы неме болуп кетет да, моундай текебирлер. Көкүрөгүн көтөрбөйт да. Ошонусы эң жакшы сыпат. Анысы мен дагы айтып турам постоянно предупреждать кылып. Сен көп бөгөн. Узак чемпион болуп тургуң келсе, сен кичпейил бол, көп мактай бергендерге неме кыла бербе. Анда удан эле мен дагы өткөндө өтүп баратсам деле сүрөткө түшөлү деп балдар дагы сүрөткө түшөлү деп дей берет. Азыр мына сотко деген чыгып калбайдыбы? Ошондо сүрөткө түшкөн оңой да. Мен айтам, шарият уруксат бербейт. Сүрөткө түшкөн деп айтып коесуз аларга. Айтып коем да, сүрөткө түшкөн болбойт. Себеп сүрөткө түшө берсең чыгат да тиякта. Элдин баары билет, анан кийин көз тиет. Көз тиген бирден Аллах жаман көрөт. Ал мактоого татыктуу бир эле Аллах. Калгандарыбыз баары Аллах берсе болот, бербесе жок. Ошондой да. Мен ошонун үчүн мамилебиз жакшы кылыш керек. Жүрүштүрүшүбүз жакшы болуш керек. Кээ бирлер тренерлердин ичинен бар да, эми бизде бар эле бирдей эмес. Жок. Бардыр, жолубуз жоктур. Арак ичип алат, неме кылып алат, ана мына болбойт андай болот. Бизге бирок ага исключение кылып коюңуз. Сиз менен сүрөткө түшүп коелук. Силерге дагы болбойт. Агай, Мына ошо турганда. бизге эң кызыктуу болуп атканы, жана көп бизге белгилеп кеттиңиз, балдарды тарбиялоодо руханий фактор өтө маанилүү депчи. Анткени адам руханий жактан күчтүү болсо, эки жак физикалык күч менен руханий жак бириккенде спорттогу өмүрү узун болот. Демек, спорттогу же жалпы жашоодогу деле ийгиликтердин сырынын бири ошо руханий менен дененики. Анан руханийдин ичинен категория катары кичипейилдүүлүк ийгиликтин сырынын бири экен агай, ошентип белгилесек. Агай, эми бизге негизи биздин каналыбызда мындай ар бир бизге келген коноктун динге кайтуусунун окуясы бизге өтө кызыктуу да. Динге кайтууңуздун мындай окуясын айтып берсеңиз. Кантип советтик эме доордо, атеисттик доордон чыккан адам кантип динге келип калды, динге кантип кызыгып калдыңыз? Менин ата-энем намаз окуйт. Анан кийин мен институтка келгенде, исторический, диалектический материализм деген бар. Материализм. Ошолорду окуп, мен коллаборация кылып жүрдүм да. Шектенип. окшушпай жатат да. Тияктан болот экен, үйгө келгенде тигилер намаз окуп атат. Анан кийин бара Аллах өзү салды. Анан мечитке бара баштадым. Жума күндөрү мечитке бара баштадым.
Анан кийин азырда тренер менден жаш бала бар, ал дагы динге жакшы. Анан экөөбүз ошо мечитке барып жүрдүк дагы, анан кийин Меккеге барабыз деп калдык. Кандай чагылып барабыз, акча жок, неме жок. Велосипед менен барабыз экөөбүз деп. Анан велосипед ала баштадык. Велосипед алып, неме кылып, анан Ташкентке барып, муфтиятка муфтийдин үйүнө барыптырбыз даже. Өзбекстанга барып келдиңиз? Өзбекстанга, Ташкентке Анткени ал барып. мезгилде муфтият Орто Азияны күрөлөп Ташкентте болду. Жакшы үйүндө жок экен. Жок экен, Бизди көрүп таң калмак. Анан ушундай велосипед менен барайын деп атабыз, кандай болот деп. Анан кийин ойлонушуп көрсөк, тияга барыш үчүн бир эле велосипед жетпейт. чыдабайт экен. Өзбекстанга велосипед менен барган жоксуңарбы? Жок, аяка жок. Аяка барыш үчүн 4-5 велосипед керек. Анан сопровождающий керек. Анан кийин сен тренированный болуш керек велосипед менен жүрүшкө. Анан 1-2 күн жүргөндөн кийин эле жарабай калсаң болбойт да. Анан болбойт экен деп 65-жылы Меккеге неме кылып калды. 95-жылы. 95-жылы Меккеге. Анан ошого Меккеге барып келдик. Ошондо автобус менен барып келдиңер да? Автобус менен бардык анда. Анда биринчилерден болуп ажыга баргандардан экен. Мухтар ажылар менен чогуу барган эмеспиңер? Ким менен? Мухтар ажылар менен. Мухтар Мухтар ажы менен эмеспи? Ажыкелер. Жок, алар менен барган жокмун. Ажылыктан кандай таасир алдыңыз агай? Ажылыкта албетте. И так билчимин баалуулугун, немелерин. Анан тияка барганда таң калдың да, баясың. Азыр вообще андан дагы мурун мына Кабанын тегерегинде тамдар жок болчу. Азыр бийик тамдарды салып берген, абдан неме кылып. Ошондон кийин келгенден кийин анан такай намаз 5 убак намазга кеттик. 5 убак намазга окуп, балдарга дагы үйрөтүп, балдар дагы намаз окуп калды. Бири жакшы окуп, бири мындайраак окуп калгандары да бар. Эми адамдар да ар кандай. Ошон үчүн динге жакын болуш керек. Аллах Таала вечный өмүр берип атат. Ойлонуп көрбөйсүңбү? Бул дүйнө 60-70, максимум 100гече жашайт. Атыякта Аллах Таала Куранда айтып атат, вечный деп атат. Түбөлүктү? Түбөлүк. Бул даже миллиард триллион эмес, түбөлүк деп атат Аллах Таала. Анан айтып атат, Куранда бүгүнкү күндөн эртеңкиси жакшы, эртеңкиден наркы күнкү жакшы, ошондой кете берет. Даже миллиард жыл жашасаң дагы. Ошого ишенбегендер бар да. Ошон Аллахтын кудурети ушундай күчтүү. Аллаху акбар. Мына ошого ишениш керек. Анда бул дүйнө ноль болбойт. Анын жанында ноль болуп калат экен. Ноль эмес, бул дүйнөдө аракет кылыш керек. Ошого жетиш үчүн дең түбөлүктү бейиш. Мындайча айтканда акырытка тренировка кылыш керек. Жетишке ошол эң чоң максат болуш керек. Ошол максат бул дүйнөгө да тийиштүү. Например, кичипейилдүү, адамгерчиликтүү болуш бул дүйнөдө жакшы. Бул дүйнөдө сен окружениеңе жакшы. Аны бул дүйнөдө эле кыла аласыз да? Эң жакшы мамилени сен аялыңа жаса дейт. Ата-энеңе жаса. Ошо аялыңа жасасаң, үй бүлөң күчтүү болот. Туруктуу болот. Ошон үчүн эң жакшы мамилени аялыңа жаса дейт. Анан кийин башка туугандарыңа жаса, баарына жаса, эң мамилең жакшы болсун. Айлана чөрең, анан саламдашуу. Тааныбасаң, тааныбасаң саламдашуу. Мухаммад алейхиссалам биринчи өзү келип кол берип саламдашкан экен. Ошо да, ошон. Агай, сиз ушу 5 убак намазды практиковать этип баштагандан кийин сиздин тренерлик ишмердүүлүгүңүзгө кандай таасир берди? Эмне нерселер өзгөрүлдү, тартиптери? Эчтеке деле өзгөргөн жок. Болгону жанагы келмей айттыра баштады. Үйрөтүп балдарга. Тургузуп алып жанагы айткандар болду.
Акырынан колдон келишинче балдарды теңге үйрөтө баштадым. А так основной жумуш результат көрсөтүш болду. Бул дүйнөдө керек результат. Ошол бардык тарбиячылар адамгерчиликтүү тилдүктү тарбиялаш керек. Жоломандын интервьюсун угуп калдым. Жоломан мынтип айтты да. Агай бизди эми Жоломан сонун айтпады. Ошондо 5 убакка агай бизди үйрөттү деп Жоломан айтып берди дагы. Анан бир аз мындай тентектик кылып койсок дейт, бир кабинетке камап койчу дагы дейт, жана кичинекей намаз китебечи дагы дейт да. Фатиха жана кыска сүрө. Фатиха менен Ихлас сүрөсү бар, мындай баракчалар болот, кичинекей. Ошолорду берип, ушун жаттайсың деп койчумун. Жаттап алышты көпчүлүгү. Пайдалуу болду дейсизби? Жаттап алды. Сиз динге келгенде эл катары эле 5 убак намаз менен чектелбестен агай, соңку 20 жылда сиз бир мечитте такай азан айтат экенсиз да, муазин деп коет, азан айтып. Анан кийин ушул азан айтып, эмнеге азан айтып калдыңыз? Анан ушул азан айткандан кандай фазилети, бир пайдасын көрдүңүз жашооңузда? Агай кандайсыз, жакшысызбы? Осман таң, биздин таңыңыз күндө багымдат менен башталат экен. Бүгүн жамгыр болуп. Режим ушундай агай. Күнүгө. Ушу жол менен. Кечиресиз. Намаздан кийин анан басып кетебиз. Зикир айтып. Мен мушары башчаламам. 2-3 балдар бар. Ошолор менен. Адамдар да. Анан азыр Жоломан немеде да. Эс алууда. Эс алууда. Ал ошо жакта жашайт да немеде. Ботанический садтын жанында. Жак сон жерде турбайбы ал? Мен ошол жерге барам. Анан ошол жерден бирге тренировка кылабыз. Жоломан атасы да келет. Атасы да келген. Атасы да тренировка кылабы? Атасы өзүнө кылат да. Өз үчүн. Өзүнүн ден соолугу үчүн. Басат. Көтөрүүгө 6 километр. Эки жарым 3 күрүп калабыз. Жайкы убакытта өтө эле эрте. 3-төрдө болсо керек, Жайда өтө эрте болот да, 3:30. Да, жайында эрте болот ал. Намаз окулат. Башты 3-төрдөн азан айтат. Агай мисалы үчүн бул видеону жаштар да угат да. Эмне үчүн адам эрте туруш керек? Жылы төшөктө жата бербейби мисалы? Ким эрте туруш керек? Жаштар адам эмне үчүн эрте турса пайдасы барбы дейт? Эрте турсаң ордуңан шайтан качат, мойнуңан деп эскилер айткан. Эрте турсаң сергек болосуң. Жакшы болосуң, ден соолукка жакшы болот. Эрте туруп сенде сооп көп болот. Аллахка жакын болосуң. Зикир айтасың. Ошо Эрте турган катын 2 киши артык дешип эле кыргыздар. Эрте менен чыгып алып зикир айткан абдан башкача, пайдалуу. Шариатта көп пайдасы бар да. Агай, мешіттің тарихы боюнча айтып берсеңиз, ушул мешіттің. Мен бери көчүп келгенге почти 30 жылдай болуп калды. Бастап беш. Ошондо мен чоң мешитке барып жүрдүм. Берде билген эмесмин мешит бар экенин. Анан кийин айтышты, берде мешит бар, намазкана бар деп. Кичинекей там болчу. Муну мешит деп айтып болчу эмес да, неме совет убагында мешит деп айтып намазкана деп курулган. Анан кийин берде мусулман бизнесмендер бар, анан муну салды. Муну салганда 5-6 жыл эле болду.
5-6 эле чоң болду. чоң мешіттер. Жумада адамдар көп келсе керек, Да, жумада көп келет. Мына олар мына жерде толот. Тиги ылдый жакта толот. Биринчи этаж толот. Жумада көп адам келет. Бул мечиттин айырмачылыгы мындай аркылуу улут дагы көп берди. Кыргыз бар берди. жерде бар. Сонун, Мен центральныйга да кегесте барып турам, наркы жаңы мешитке барып турам, чоң мешитте. Аякта да бардык адамдар келет да, мусулман болгону келе берет. Жаңы национальности карабайт да, мусулман болгондон кийин орус мусулман болсо дагы, башкалар мусулман болсо дагы баары келе берет, мешит окшоп. Ушул мечитте сиз 20 жылга жакын азан айттыңыз. 20 жылга жакын. Тынбай 5 вакыт. 5 вакыт намаз. Аллах таала кабыл Демек кылсын. намазхана мезгилинен бери азан айтат экенсиз да. Анда намазхана билен бурун айтканыңыз. Мен намазхана болуп турганда бир жигит айтчы ошол жерде. Анан кийин көчүп кетти ал. Анан кийин мен ошол менен кошуп кегесе айтып турчумун. Анан кийин ал кеткенден кийин мен айтып калдым. Анда мечит салынгандан кийин уже Да, башынан эле мешит салынбастан мурун деле айтылчу да. Намаз окугандан кийин азан айтат. Азан айтып турдук, азырга чейин азан айтып атам. Аллах таала өмүрүңүзгө береке берсин, агай. Аллах Аллах разы болсун. рахмат. Мурун молодой гвардияда жашачумун. Молодой гвардиясын. Анан кийин бияка көчүп келдик, Восток 5ке. Восток 5ке келгенден кийин мечит, центральный мечитке барып жүрдүм 2 жыл. Алысыраак болду. Анан кийин айтып калышты, мына жерде мечит бар, мына жерде намазхана бар, ошол жерге бар деп. Анан ошол намазханага бара баштадым. Ошол намазханага бардым, ошол жерде бир жигит азан айтчу, анан ошого кегесте кошулуп азан айтып калдым. Анан ал жигит көчүп кетти. Анан ошондон кийин мен азан айта баштадым. Мына мен өзүм точно билбем, канча жыл, 17 18 жыл менен бирге жүргөндө айтып атат, сеники 20 жыл болду деп. 20 жылдан бери ошол жерде азан айтам. Такай 5 вакыттан айтасызбы агай? Такай айтып жүрдүм, мына 1 жылдан бери 1 жыл болду. Же 1 жылда болгон, жарым жыл болду. Куптан менен бамдатты мен успет кылбай атам. Куптанга абдан чарчап калып атам. Анан бамдатка болсо эртең менен тахажжуд намазын окуш керек. Эртең менен туруп саарлык жейиш керек. Орозо мезгилинде. Орозо кырмай атам да, бир күн коюп бир күн орозо кырмаган. Машалла. Анан кийин ошого успет кылбай бамдат менен куптанды ошо бала айтып атат. Калган 3 маал мен айтып атам. Аллах өзү кечирсин. Аллах таала кабыл кылсын. Көрчүлөргө айтып коюшубуз керек, агай деле бүгүн бизге айтты. 5-ге чейин бүтүргүлө. Кечирсин дегеним мактанып айтып аткан жокмун, Кудай өзү. Үлгү катары. Сизге, элге, жерге мен мисалы агай ушундай көрөм да, кээ бир моундай күчтүү жаш жигиттерди орозо тутпайсыңбы десең, мен чыдай албайм дейт да, болбосо моундай билектери жоон балдар, спорт менен машыккандар да бар арасында. Мен ошолорго айтып кетерим, бул жерден Хаким агайдан өрнөк алсын. Жашы 86-га таяган киши шариятта да негизи үзүрүлүү деп уруксат деле берилет кээ бир картаңдаргачы орозо тутпаганга. Бирок ошондо дагы орозосун бекем тутуп, бир күн коюп бир күн агай, бир күн коюп бир күн. Орозобу? Машалла. Мурун Бул бир күн коюп бир күн күндө же Рамазандабы? Күндө да. Күндө. Да, күндө. Азыркы убакта. Жок, эмнеден башталды? Эми Аллахтан коркуш керек да. Биз 40 жыл бою намаз окуп, орозо кармаган жокпуз. Намаз окуган жокпуз. Ошону толтуруш керек деп калды. Молдалар айтып калды. Анан кийин мен күн сайын орозо кармап 4 жылбы
каза намаз. 9 ай тынымсыз кармайды. 9 ай тынымсыз. 4 жыл кармап ошо немени бүткөндөй болду. Мен билбейм, Аллах кабыл кылдыбы, кылбадыбы. Ошол орозону 9 айдан кармадым дагы. Баягы каза болгондор бүткөндөй болду. Анан кийин ошого көнүп калыптырмын. Анан кийин пайгамбарыбыз кармаган биринчи күнү 4-чү күнү. Ошо биринчи күнү 4-чүгө өтө баштадым. Анан bir жыл, жарым жылдан кийин бир жерден китептен окуп калдым. Эң пайдалуу орозо бул Давуд алейхиссалам кармаган бир күн коюп бир күн. Ошого аракет кылып атам. Азыр дагы. Бул деген урматтуулар эскертип кетели. Хаким агай Рамазандын 30 күнү эмес, 365 күндүн 180 күнүнө орозо менен өткөзүп атат ошондо. Через ден экен да. Аллах Таала кабыл кылсын агай. Колдон келишинче. Бизди уялттыңыз укмуш. Аллах кабыл кылсын. Аракет кылып атабыз. Жакшы үлгү кылдыңыз агай. Тиги дүйнөгө кетишке жакын калды, аракет кылыш керек. Аллах өзү кечирсин. Амин. Агай, сиз үчүн дин эмне? Диндин сиздин жашооңузда орду кандай? Оолер айткан. Бул дүйнө ноль. Тиги дүйнө вечный деп атат. Ойлоп көрбөйсүңбү? Вечный биринчиге коюш керекпи? Же убактылуу эле мына. Бул вообще сен кантайганда билет экенсиң, кандай өттү. Тиги дүйнөгө барганда сурайт экен, канча жашадың деп. Тиги айтат экенсиң, 2 саат, 3 саат эле жашаган деп. Ушундай көрүнөт экен. Көз ачканча Көрүнөт экен, 2 саат же 1 сааттай эле көрүнөт экен. Ошону коркосуң да. Бул дүйнө ноль дүйнө экен да. Бул дүйнөдө только экзамен экен. Осы жакшы мамилең, жакшы неме кылаң, ибадат кылыш бүт экзамен. Бул дүйнөдө жашоо жок. Андан башка эмгек кылышың керек. Ал сен эмгектенишиң керек, ал туура. Ошолордун баары экзамен. Экзамен. Туура эмгектенип, жанагындай коррупция дегендер жок болуш керек. Таза эмгектенишиң керек, таза нан таап жейишиң керек. Ошолор эмгек. А так бу дүйнө жашоо жок бу жерде. Тияка барганда айтат экен, жашоо тиги дүйнө эмне десе, акта жашоо болгон эмес деп айтат экенсиң. Анык жашоо тиги дүйнөдө деп Куран айтып атат. Эми баардык окумуштуулар дагы, любой окумуштууң дагы Куранды туура эмес деп айта албайт. 1,5 миң жылдан бери Куранды канчалаган адамдар, башка диндегилер изилдеп чыгып, эч ким опровергать кыла алган жок. Тескерисинче мусулман болгон канча окумуштуу. Башка нерселер бат эле өзгөрүп кетет. Ученыйлардын окуусу, ошолордун чыгармалары 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин, 10 жылдан кийин маанисин жоготот. А бул 1,5 миң жылдан бери маанисин да жоготкон жок. Улам күчөйүп барат. Аны каалагандар көбөйүп барат. Аллах. Мына Агай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир жакшы хадиси бар. Биздин спортко дагы тиешелүү. Күчтүү мусулман Кудайдын астында, алсыз мусулман караганда жакшыраак дегенчи. Сиз ушуну кандай түшүнөсүз, кандай чечмелейсиз? Сиз могу спорттогу адам катары, динде түшүнгөн адам катары бул хадисти жаштарыбыз кандай түшүнүш керек? Күчтүү мусулман деген эмнеси күчтүү мусулман? Мухаммад алейхиссалам бир жерге баратканда жолдан ошол жердеги бир балбан чыгат жолдон. Мухаммад алейхиссалам айтат: "Эй, сен мусулман бол, мына Кудай деп жүр" дегенден кийин тигил айтат: "Күрөшөбүз, давай, мен жыксаң мусулман болом" деп. Иман келтирип. Ана Мухаммад алейхиссалам давай дейт. Ана Мухаммад алейхиссалам я Аллах деп туруп мени көтөрүп барат. Көтөрүп барганда айтат: "Сен сыйкыр экенсиң" деп
мусулман болбой калды деп бир риваятта айтат. Бир риваят боюнча мусулман болгон деп айтышат. Эми Аллах өзү билет ким кандай болду. Ошондой да. Бул жерден демек жыйынтык мусулман руханий эле эмес, физикалык жактан да күчтүү болуш керек. Бардык жактан, ар тараптан күчтүү болуш керек. Мухаммад алейхиссалам өзү дагы Айша энебиз менен жарышып, чуркап неме кылчу экен, дене тарбияда. А кишинин колу тишем заниматься кылган, бизге окшоп бош убактысы болгон эмес. Анан Аллах жолунда жүргөн. Жакшы. Агай, Кудай Таала тиги дүйнөнү берсин. Амин. Биз дагы негизи ошол сиздин жана жөө баскан адатыңызга суктандык да. Анткени өзүбүз дагы кичине практика кылып, азыр бир аз талаачылык менен жүрүп, азыр кайра баштайбыз. Ошо күн сайын багымдаттан кийин жөө баскан адатыңыз бар экен. Бул жөө басуунун бизге мындай пайдасын айтып берсеңиз, анткени көп адамдар шаарда жашап, көп учурда ашыкча салмак, оору, сыркоо көп болгондуктан мындай көп кыймыл жок да. Анан ушунун бир анткени сизди көрүп алып, мен өткөндө сизге өзүңүзгө да айттым, мен уялдым да. 86 жаштагы аксакал күндө басып канча километр басат, ушул адаттын бир пайдасын айтып берсеңиз, бир көп адамдарга пайда болуп калсын. Качандан бери өзү баса баштадыңыз? Мен эмнеге спорт себеп менен болду? занимация кылып жүрдүм. Анан кийин тренерлик өттүм. Тренерлик өткөндөн кийин 35 жашка келгенде мен ойлодум, балдар менен Тердеп турса. тердеп, күрөшүп, неме кылсаң нормальный болот деп тренер кылбай калдым да. Балдарга көрсөтүп неме кылып, балдар менен неме кылам деп. Болбойт экен. Жеке адам өзү дагы эме кылыш керек экен, Переживать кылсам башым ооруй баштады. Переживать кылып бирдеме кылсам баш ооруйт. Анан желудок гастрит башталды. Анан кийин кой болбойт экен деп, эртең менен туруп алып чуркай баштадым. Чуркай баштагандан кийин 2-3 айдан кийин эле гастрит да жок болду, баш ооруу да жок болду. Анан кийин ошо боюнча 35 жашта баштагам, таштаган жокмун. Молодой гвардиянын башында темир жолдун жанында турчумун. Ошо жерден автовокзалга чейин бульвар менен чуркап барып, чуркап келип жүрдүм. Баш ооруу дагы баардык оорулар кетти. Ошондон кынуу таап калдым мындайча айтканда. Анан кийин таштаган жокмун. Канча жашка чейин чуркадыңыз агай? Канча жашка чейин чуркадыңыз? 80 жашка чейин чуркап жүрдүм. 45 жыл. 80 жаштан өткөндөн кийин баса баштадым. Азыр 6 жылдан бери басып атпсыздар. Ошо 6 жылдан бери басып атам. Баскан не менее полезный экен. Ооба. Андан бас. Чуркасаң жадап каласың. Ооба. Кээ бирлер чуркаган жан деп чарчап калдым деп коет. Таштап коет. Таштап коет. Баскан күндө басасың да, басасың. Сиз агай 10 километрге чейин басып өткөнсүз, Кээ кезде 10 километр басабыз. А так норма 7-8 километр. Күн сайын. ошо 7-8 километр 10 миң шак болот да. 10 миң кадам. Жана нормага ылайык, сонун болот. Анан зикир да кылат экенсиз агай. Ол эң пайдалуу деп мен айтам. Ошо намаздан кийин, окугандан кийин барып эле жата калып уктап калсаң болбойт. Эң пайдалуу күн чыкканча зикир кылыш керек. Зикир дегенди билесиңер? Ооба. Кудайды эстөө да, улуктоо. Ана. Сиздин зикир кылган инструментиңиз жаныңызда. Мына зикир кылып. Тартасың мына. Баскан турган жолуңда тартып жүрсөң, ошо жерде неме кыласың. Эң пайдалуу ушул экен деп койдум. Басып баратып зикир кылсаң, Басып барат, уктабайсың. Уйкуң жок да, вообще жакшы болот. А үйгө келсең уйку басат. Уйку басат, сразу уктап каласың. Ошон үчүн баскандын пайдасы эки жактуу. Биринчиден ден соолугуң,
экинчиден Аллахтын зикирин айтасың. Эң пайдалуу. Так, эгер түшүнсөңөр, эртеңден баштагыла. Болду. Агай. Чоң рахмат сизге кеңеш. Семирип кеттиң дегенче бүттү. Адамдар знаменитый спортсмендер болгон. Алексеев деген, башкалар дагы Владимир Куц деген болгон, олимпийский чемпион. Выдающийся спортсмен, 2 жолу олимпийдин чемпиону Куц. Так. Берки дагы многократный чемпион мира. Момда семирип кеткен. Сүрөттөрүн көрөм да мен, өздөрүн жаш убакта көргөм. Анан кийин спортты таштагандан кийин момда семирип кетишкен дагы бүттү. 65-70ке чыкпай кайтыш болуп кете берди. Ошон үчүн бул секрет. Да, абдан көп спортсмендер ошондой таштап коет. Абдан чарчадым дейби, билбейм эмне дейт. Так таштабаш керек. Агай, сиздикине мен 200% кошулам да. Спорт менен алектенбесе дагы эч болгондо басып туруш керек, кыймыл кылып туруш керек. Басып жүрүш керек. Кээ бирлер айтат, ой, кыймылда, үй ичинде кыймылдап басам, тияка басам, бияка басам, туалетке барам, тияка барам, бияка барам, кошунага чыгам, жетет, мен басып атам деп коет. Болбойт. Жетпейт. Болбойт. Специально туруп басыш керек. Атайын, Биз агай мындай кылчубуз. Басыш керек. Сиз айткандай, эмеден Билинка менен өйдө барып, резиденцияда мындай түшчүбүз. Общий бир 9 километрдей болчу да. Анан саатка коюп тартып койчубуз. Сиз айтканыңызга мен 200% кошулам да. Ошо жай басканда адам ойлонгонго дагы сон болот экен да, анан зикир. Сиз айткандай, анан Кудайды эстен чыгарбаш. Кудайдын эстен, анан басып атканда адам мындай алыс жакка басыш керек экен. Сиз да ботанический сад болсоңуз, адамдын көзү алысты көргөндө, шаарда баары эле кечке здание болуп турат, үйлөр болуп турат, көп мындай эме болуп калат экен да. Анан китабыбызда маршрутты менять кылып туруш керек. Маршрутты. Мына биз үйдүн жанында басчубуз мурун. Азыр мен тиги жака барып атам, немеге, ботаникага. Ошо Восток 5тен чыгып, Тетстен өтүп нары жакка, тынчыраак жак, Тетстен өтүп барып, микрорайонго кайрылган жер бар, ошого чейин барып келчүбүз. Анан бир эле маршрут жататып коет. Анан башка маршрут. Анан кийин Восток 5тен чыгып, так, правительственный площадька чейин келип, ага басып. Ошондой 4-5 маршрут бар. Ошону менять кылып туруш керек. Ошонунда жадабайсың дагы жакшы болот. Кызыктуураак болот, да. Машинең унааңыз баса айтып калдыңыз, жөө басам деп. Унаа ушул мезгилге чейин унаа миндиңизби, унаага кызыктыңызбы? Жок, менин агам дагы, иним дагы өмүр бою шопур болуп өтүшкөн. Машинада шопур болуп жүргөн. Мен спорт менен кызыгып жүрүп, вообще ролду кандай кармашты билбейт экенмин да. Көп спортсмендер жакшы көрөт машина сатып алганды. Анан биринчиден каражат дагы позволить кылган жок. Экинчиден желание да болгон жок. Азыр эми машинага отурсаң смерть да бул. Реакцияң жок. Неме жок. Машина көп. Страшный көчөдө баскан. Тыгын көп. Азыр болбойт, эми болбойт. Эми страшно болот. Сизге мындай болуп атабыз, биз бир немелерден угуп калдык. Күрөш деген бул бир гана килемдин үстүнө, ковердун үстүнө 3 мүнөт туруп коюу эмес. Күрөш деген бул өмүр бою адамдын өзү менен өзү күрөшүүсү. Бизде динибизде дагы бар го, жихад өзү менен өзү күрөшүүсү де. Анан пайгамбарыбыздын башка ушуга уңгулаш бир хадиси бар экен. Чыныгы баатыр өзүн жеңген баатыр деп. Ушуну кантип сиз мына жашыңыз менен улгайып калган аксакалдык тажрыйбаңыз менен ушу күрөштү түшүнгөн адам катары, күрөш деген негизи өзү эмне? Мындай жалпы философиялык маанисин алганда, спорт жагынан эмес, вообще да. Что такое борьба деген? Өмүрдүн баары ошого байланганда. Сен түбөлүк бейишке чыгам деп кааласаң, өзүң менен өзүң күрөшүп, өзүңдү оңдоп, ошол күрөш деп коет ошондо. Ал оңой эмес, ал бу басканда немеден кыйын ал. Мамилеңди жакшы кылып, например, сен аялың менен мамилеңди жакшы кылышың керек.
кошунаң менен вообще жакшы болушуң керек. Кандай кошуна болбосун, Ооба. жакшы мамиле кылыш керек. Биринчи кошуна деп коет. Экинчи үйдө аялың, анан кошунаң. Анан урук туугандарыңа жакшы мамиле кылышың керек. Честный тамак таап жешке аракет кылыш керек. Ошол Демек, ошол күрөш. күрөш балбан бир гана грек-рим менен же эркин күрөш менен күрөшкөн эмес. Жер бетинде канча адам болсо ар бири күрөшү Өзүң бар. менен өзүң күрөшкөн. Өзүң менен өзүң күрөшү бар. Шарт эмес ал борцовский эме ковёрго чыгып күрөшүш эмес. Жакшы өзү күрөш, Ал профессия да, ал профессия. Ковёрго чыгып тренер болсаң, ковёрго чыгасың. Тренер болбосоң, каяктан чыгасың? Агай, спортсмендер боюнча көп айтып калдык да. Спортсмендердин эң чоң душманы эмне? Спортсмен душманы. Душманы спортсмен. Азгырык дейсизби? Эмнеден тайып кетип атышат ошо кээде? Режимди соблюдать кылбаган душман. Дисциплина керек, Душман Эң чоң ошол. Режим. Анан жанагы мен айттым го, көп өтүп эме кылган. Азыр эми көп элек мен сени звездный болезнь. Орусча айтканда. Жылдыз оорусу. Ошол душманы ошол. ошондон аман калса ийгиликти жарата берет. Демек, дисциплинасы болсо, кичпейил болсо, жылдыз оорусу менен оорубаса эле, буйруса ийгилик жаратат экен спортсмен. Ийгиликти баары жасай албайт. Бирок баары эле кыла бербейт, Жана айттым го. Ооба. Ат жөнүндө. Ооба. Аллах Таала заложит кылган болсо, Аллах Таала берген болсо болот. Любой кесипте, мен ойлойм, любой кесипте ошондой да. Баарында ошондой. Данный болуш керек, Данный болуш керек. Ошого чыгып болуш керек. Агай монтуп, мисалы азыр биз мындай тынчсызданып атабыз да, агайдын 17 жыл мурун жаш бала кылып алып келген жоломаны азыр мөмө берип атат деп. Артыңызда дагы жоломанын артында жаш жоломандар колуңузда барбы? Азыр кимдер менен иштеп атасыз? Негизи эле сиз ошол 63-жылдан бери практикаңызда жалаң жаш балдар менен иштепсиз да. Азыр кимдер менен иштешесиз? Кандай группаларыңыз бар? Азыр эң акыркы группам калды. Группа совершенствования деп коет. Чоң группада. Жоломан, автандил, аркот, ошондой 4-5 балам бар, ошолор менен иштейм. Булар уже Ошолор взрослые. менен эми мына ушуларды бүтүп койсом, анан Кудай билет, ага чейин жашым жетеби жетпейби. Кудай кылам өмүрүңүз болуп калды да эми жаш балдар менен иштей албайм. Мен мындай балдар менен прием көрсөтүш керек, абдан кропотливая работа. Бул чоңдор менен Чоңдор сөз менен түшүнөт, чоңдор түшүнөт. Мындай кыл, мындай кыл, мындай кыл десең түшүнөт. Азыр деле прием көрсөтө алам мен. Бирок сизди көрдүк видеолордон. Прогиб менен чабып аткан нелериңизди, жоломан менен күрөшкөнүңүздү көрүп, 80 жашта деле бул дагы деле агай формада экен. 80 эмес, 86-90га жакындап калды уже. 85 экен, ооба. 90-дон уже чайын ичип калды дейсизби? Навык бар да ошол. Агай, балдардычы азыр биз ата-энелерде көрүп атат да, балдарды канча жаштан спорт коюш керек? Именно күрөшкө. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы мындай күрөш боюнча да сүннөт да. Негизи эле спортко баланы канча жашта берген жакшы? Азыр спорт жашарып кетти абдан. Биздин убакытта 15, 16, 17, 20 жашта баштап, 20 жашта баштасаң 35-40га чейин күрөшө аласың. Кээ бирлер азыр 7-8 жашта баштагандар 20 жашта бүтүп калып атат. Бүтүп таштап. Адам кадимде амортизация болот экен, мына балдар келет, тренировка кылып, жакшы тренировка кылып, результаттар көрсөтүп жүрөт. Школду бүткөндөн кийин, 10 классы бүткөндөн кийин ата-энеси айтат, барып иштешиң керек. Чоң результат көрсөтүп албаса, барып иштешиң керек, акча табышың керек. Дейт. Анан кийин кээ бирлери өздөрү эле таштап коет. 10 чакты жыл тренировка кылдым, болду деп туруп. Ошондуктан ошо жакшы убагы кайсыл деп ойлойсуз сиздин тажрыйбаңыз менен? Менимче кечирээк баштап келген жакшы. Кечирээк баштаган жакшы, бирок так бүт дүйнө боюнча
кичине жашарып кетти да балдар. Ал жакта эске алыш керек. Дүйнө боюнча азыр 8-9 жаштагы балдар соревнованияларга барып, тиги Алматага барып, башка жактарга барып күрөшүп келип атат. Анан кийинчерээк эмне болот? Кудай билет. Быйылкы мисалы Олимпиадада Лопес деген 40 жаштагы чемпион чоң аксакалдай көрүнүп калды. Мындай балдарды алсаң, мына Жалманга окшогон, 8-де баштаган дагы. Аны кичинекей убагындан сактап келдик. Мен билгенден жакшы бир 2-3 бала бар эле, башка тренерлерде. Мен абдан ошого кызыкчам элем. Бүт соревнованияларга любойуна катыштыра берет. Тренер тигип аткан сайын тренер сүйүнөт да. Сүйүнүп сала берет, анан кийин эле Бала чарчап калат. Анан медалдары болсо үйүлүп калды. Мына мурун медаль алган сыймык болуп абдан неме кылчысың, сүйүнчүсүң. Азыр кичинекей балдарда момдери толгон медаль. Көкүрөгү толгон, үй толгон медаль. Кичинекей соревнование болсо медаль бере калат. Медаль берет. Медалга тоюп калды. Талпынуу да аз болот, Мирдин медали деле ошондой болуп калат. Ошондой эле медалдын бир түрү деп, Ушу бир жаман жагы ошол, бир жагы билбейм кандай болот. Агай, му жаштарга эмне үчүн спорт маанилүү? Эмнеге спортко бериш керек? Жаш убакта спорт менен заниматься кылсаң, сенде навык болот картайганда. Кандай упражнение кылышың керек? Кантип ден соолугуңду жакшы кылышың керек? Канчалык пайдасы бар, ошону түшүнүп каласың. Чоңойгондо кылсаң навык болбой калат. Демек жаштан ушу денени чыйралтып, ошо жаштан тренировка кылып, неме кылып жүрсөң жакшы. Сиз бизге тирүү үлгүсүз да. Аллах Таала өмүрүңүзгө береке берсин. Өмүрүңүзгө береке берсин ага. Жана Испанияны мусулмандар алганда ошоно Тарык ибн устаз жок устаз айтып берди эле. Испаниянын жээгине корабльдер келгенде, ошондо сиз курактуу аксакалдар болуш керек. 80ден ашкан аксакалдар ошондо сахабалардын бирөөсү корабльдын үстүнөн секириптир да жергечи. Анан секиргенде берки жаш сахабалар таң калыптыр да. Эте атпайсызбы десе, ал айтыптыр. Ошо сиздин сөзүңүзгө далил катары. Биз жаштыгыбызда өзүбүздү сактадык. Каарганда Аллах Таала күч кубат берет. То есть таквалык менен дене бою түзүлүшү ошондо элестетиңиз, корабльдын үстүнөн секиргенде арам нерседен алыс болгон. Аллах ыраазы болсун. Агай, эми өлкөбүздөгү жалпы спорттун абалына бир аз кайрылсак, спорттун азыр жалпы эле күрөш эле эмес, жалпы абалына кандай баа бересиз? Анан күрөштүн келечегине кандай бир прогноз бересиз? Эми прогноз баягыдай жакшы эмес го, негизи Кудай гана билет келечекти. Бирок эми сиз бир адис катарында күрөштүн келечеги, жалпы спорттун абалы Кыргызстанда кандай болуп атат? Күрөш жөнүндө айта алам. Азыр мынагу жуаламанды көрүп, ак жолду көрүп, кыздарды көрүп, спортто бум башталды. Ооба. Кадимки. Бардык спорт залдар толуп кетти. Эми ошолорду пайдалана билген тренерлер керек. Эми тренерлердин барбы бизде ошондой тренерлер, ошолорду пайдаланып турган? Тренерлер бар, бирок алардын айлыгы 20 000, 25 000. Азыркы тапта ушундойбу ага, 25 000. Кантип жашайт да? Эми ошону поощрять кылып, жакшы иштегендерди поощрять кылыш керек. Анан спорт жалпы мындай жайылыш үчүн мамлекетте саясат, мен сиздин бир интервьюңузду көрүп калып, ошол сөзүңүзгө ынандым да. Мисалы, азыр баарын централизация деп баардык спорт залдарды бир жерге жыйуу деген бул жакшы эмес. Андан көрө чоңду бир эле чоң кылгандан көрө майда жерлерде кылып ошондой айтыпсыз да сизчи. Туура. Анан бул деген баягыдай футболдун чоң бир стадион кургандан көрө ар бир микрорайон, ар бир участкте кичинекей болсо да чакан футбольный поле локальный. Мурун көп выдающийся спортсмендер баары подвалдан чыккан. Мен Казакстанга көп барып жүрчүбүз соревнованияга. Жана Кайрат стадиону бар. Ошонун түбүндө көп залдар бар. Ошо кичинекей залдарда 5-6 тренер иштечи. Ар ким
bir залга 2 тренер же 3 тренер болот. Эгер bir залга 10 тренерди коюп койсоң, бардак болуп кетет. Бир нугатсың, бир тренер деген балдарды жыйнап алып, отургузуп алып, маектеш керек. Түшүндүрүш керек. Мындай тияктан бакырып атса, бияктан бакырып атса, тияктан күрөшүп атса, тиги балдар тиякты карайт, биякты карайт дагы сен фокусу. Ошон үчүн мен айтканым себеби кичинекей болсо дагы, өзүңдүн залың болсо, чакан болсо алып сүйлөшсөң, эч ким мишайт кылбаса, кичинекей залдан дагы чыгат чоң спортсмендер. Анан кичине чоңойгондон кийин мындай спортсмен, мастер спорта кандидат мастер болгондон кийин чоң залдарга алып барып, кармаштырып, күрөштүрүп турсаң, жакшы. Спарринг партнер болуп ошондой деп мен немем болсо. Мисалы сизде эми азыр учурдан пайдаланып, аксакал катары биздин бийлик төөлдөрүнө, жалпы азыр спортко дем берүүчүлүк кылгандар да бар да. Ошол бизнесмен жалпыларга, ошолорго сиз Кыргызстандагы азыркы күрөштүн деңгээлин кармап калып, мындан дагы алдыга жылдырыш үчүн кандай кадамдарды кылышыбыз керек? Мисалы, сиз бир сунуш айттыңыз, бул жерлерде аз-аздан болсо дагы кичинекей спорт зал көбөйтүшүбүз керек. Дагы эмнеге көңүл бурушубуз керек? Шаарды мына, например, мына шаарда бир жерге топтобой, например, спортсмен. Ар кайсы район. Биринчиден келиш кыйын. Экинчиден ата-энеси жибериши кыйын. Коопсуздугу бар. Машина көп азыр. Ошо жерлерге кичинекей залдарды кылып койсо, бир комнат, мындай комнаттай уже болот ушу. Бул залга 100 квадрат, 200 дейликчи? Да, чоңдун кереги жок жаш балдарга. Так, 5 метр ширина, 10 метр длина болсо жарай берет жаш балдарга. Ошондой кылып койсо, шаардын четине бир 10 чакты зал кылып койсо, мындай өсөт абдан балдар. Тренер өздөрү жооп берет ага. Демек спорт залдарды курушубуз керек экен, айлыгына көңүл бурушубуз керек экен. Биздикилер көбү мындай экен да, агай. Телевизордон мисалы олимпиаданын жеңип келгендерге акчалай сыйлык берсе, же бир үй берсе, же бир нерсе берсе эле, спортсмендердин баары эле майгөл сүткөл болуп эле баары бай жашап атат деп ойлойт экен да. Бул демек сиз айткандай ийгиликке жеткендер гана ошону алып атат. Бул жагында толтура спортсмендер сиз айткандай арзыбаган айлыкка жашап жүргөндөр эле бар экен да. Спортсмендер эмес, тренерлер. Тренерлер дейли. Эми алардын да үмүтү бар да. Ооба. Ошо өстүрөм деген үмүтү бар. Бирок мотивация бир гана материальный болбош керек да, мотивация. Жок, материальный да мотивация болбой койбойт. Бирок болуш керек ал. Сага алып бербей койсунчу эмне кылат? Кантип иштейсиң, ооба, ал жагы. Берден чатак чыгарасың да. Туура. Анан кийин болуш керек. Агай, соңку олимпиадагачы анализ жүргүзсөк, биздин балбандарга эмне жетпей калды? Анан жана психолог боюнча дагы сөздөр болду. Олимпиадага бир анализ айтсаңыз. Эми ар кандай мнениелер болду. Аксакал катары. Олимпиада оңой эмес. Оңой эмес. Бүт дүйнө катышып атат. Бүт баардык дүйнөнүн правительстволору катышып атат. Күчтүү мамлекеттер. Күчтүү мамлекеттер, эли көп мамлекеттер катышып атат. Анын үстүнө премия чоң. Премия чоң. Баары умтулат. Эми биздин балдар өзүнүн күчүнө жараша жакшы күрөштү дейм коюмда. Кичинекей везение болбоду. Например, ушу жоламан чемпион болуш керек болчу деди. Эми Аллах бербеди. Тагдыр экен. Кыздардан дагы, например, Айпери неме айчүрөктөр жакшы күрөш керек болчу. Эми бул конкуренция күчтүү да. Бүт дүйнө күрөшүп атат. Оңой эмес да. Эми биздики 6 миллион калкы бар. Кичинекей республика. Кичинекей. Картадан карасаң, чакан республика. 100 миллион эли бар. Япония 100 миллиондон ашык. Элдеринин баары жапыс бойлуу келет, жоламанга окшогон күчтүү балдар. Баардыгы. Так, баардык дүйнөдөгү 4-5 спортсмендин эң күчтүүлөрү Япониядан. Жоламан баардыгын жыкты.
мурунку эмне. Ошо Фумитаны да жеңген болчу. Жок барын чыкты ошаны, ошолордун барын чыкты. Олимпиадага барарда кичине көп тигилер жанагы биринчи 15тен алган комита күрөшкөн жок. Вообще дем алды. Эс алдыбы? Эс алды. Бу көбүрөөк күрөшүп койду. Чарчап калды бирок. Неме болуп калды. Катар-катарынан болуп калды. Биринчиден катар-катарын болду, экинчиден тиги отуруп алып скрупулезно неме кылды. Анализ кылды. Азыр Интернет сотта бар. Оода. Мынаудан көрө бересиң, немеден көрө бересиң, баарын мындай кылат экен, мындай кылат экен. Артка түрүү баарын исследовать кылды. Жол болсо тиги комитаны уткан. 3 ай мурун. Чемпионат мирден. Бияктан уткан. Уткан. Бишкектен уткан эле. Анан Аллах бербеди да, тагдыр экен, э? Аллахка шүгүр. Анан могул негизги себеби катарында психологиялык абалы, анан диета, тамак жакты айтып калды го. Бизде көбүнчө эле мындай спорт десе эле физика менен эле техникага эле иштей берсе эле болот дейт го. Психология менен чындап эле тамактануу канчалык маанилүү агай ошол? Психологиялык состояниясы, тамактануусу. Тамактануу маанилүү да. Так, бизде так неме кылдык? Жаңы курицаларды алып бардык, неме кылып шорпа кылып берип балдарга канча колдон. Демек баягы тамак эчтеке берилбей калды, ачка калды деген муун баары жалган. Жок. Баары туура. Анан тиги столовой, чоң столовой бар, ага барып эмне каласаң баары бар. Жемиштер дагы бар, бүт баары бар. Мен айткам, бирок тамагын даамы жок деп. Туз салбайт экен алар. Тузду жеп көмөбүз да. Бирок агай жалпы туз жок, мүмкүн пайдалуураак да. Баары да. Бирок медалдык зачет боюнча Кыргызстан өзүнүн калкына жараша алган боюнча биринчи орунда. Барган спортсмен, мисалы бизден 16 спортсмен бар. Эффективности. 16 спортсменибиздин 6-оо призер болду. Эми мындай. Ал сонун ийгиликтен да. 210 мамлекеттин желеги турду. Ошол жерде 210 мамлекеттин желеги турду. Мүмкүн бардыгы мында барба жок болуш керек. Ошонун ичинен 150 мамлекет бизден артта калды. 150 мамлекет. 68-местен алдык. 150 мамлекет артта калды. Бул достижение да. Албетте. Үчүнчү мурун 70 жылдан бери Олимпиада болуп келатат. Советтер Союзу катышып келатат. Биздикилер барып келатат. Бир дагы призер болгон эмес да. Барбадан. Биз азыр биринчини албай калдык деп ойлоп атпайбызбы? Неме гана болду, мына 8 жыл мурун Бегалиев менен неме болгон, андан башка болгон эмес. 75 жылдан бери болгон эмес. Эч бир даже пятеркага кирген эмес. Мына 6 медаль оңой эмес, 6 медаль алган. Агай, могул орустарда бир сөз бар экен, спорт калечит, физкультура лечит дегенчи. Анан ушул жерде спорттун дагы плюстарын айтып кеттик, бирок ошол эле мезгилде профессиональный спорттун кандай немелери бар? Мисалы баягы сиз айтып калдыңыз, салмак куумай деген проблема бар экен, выгорание болуп кээ бирлери сиз айтып атпайсызбы? Чарчап калат депчи, кадимгидей эле тажап калат деп. Ошондой да проблемалар барбы? Туура, спорт бу дел соолукка албетте зыяны бар. Андан бул себеп күчүңдүн баарын мобилизовать кыласың да. Күчүңдө эмне болсо, даже күчүңдө жок нерсени да мобилизовать кыласың. Жанагы эрки күчтүүлөр өзүнүн возможность жогун дагы мобилизовать кылат. Мында какой-то неме кетет, зыян кетиши. Ошон үчүн спортко лечит дегени ошо туура. Эми жаштарга ал эчтемес, ал кийин неме кылып кетет, жок болуп кетет. Тиги 30-дан ашып 40-ка кеткендер, 40-та күрүшкендер, аларга зыян, конечно. Ошон үчүн жоламан азыр мисалы салмак кууй бергенден дагы бир аз салмак куугандан ошондон да кыйналат болот. Ошон үчүн көтөрүп атат да салмагын азыр, категориясын. Бизер карап атабыз, салмагы өсүп кетсе, анда кийинки өсүп кетет. Өспөй мурункудай калса, мурункудай күрөшөм деп атат. Демек бул чечим чыгарыла экен да. Да, азыр чечим чыгарыла, биз точно
кыла элекпиз. Эми ошого жараша болот да. Антпесе болбойт да, ага, оңой эмес. Могу чарчоо боюнча айтып калдык да агай. Спортсмен канча салат негизи? Адам спорттон чарчайбы негизи? Албетте. Жанагы кичине бардыгы айтып атат, мына последний сбор көп болуп кетти деп. Көп болуп, көп жерде күрөшүп туура замечание берип атат аларга. Кичине кое бербей туруш керек болчу. Мисалы үчүн мисал алып коелу. Мээрим бир жыл күрөшкөн жок. Травма болуп, эс алды. Мурун ак жолдагы травма болуп бир жыл эс алды. Кийин келип туруп мощный күрөштү. Дың кылып койду. Мээримдагы сапар мощный күрөштү. Андай мисалдар абдан көп. Ошон үчүн дем алдырыш керек. Демек алдыңкыларыбызды бир аз этиятташ керек, э? Ушун немеге, например, 4-5 ай калганда, лучше үйдө эч жака чыкпай тирне болуш керек. Потому снимать кылат, баарын билет. Дем алыш керек. Жана Кумита деген бар, Кумита чемпион болгон, Жоламан өзүндө. Жоламан андан кийин дагы 2-3 чарманага чыкты, тиги бирде чарманага чыккан жок. Тиги неме кылды? Күчтөп топтурду, э? Күчтөп топтурду. Ошон үчүн сакташ керек, оңой эмес бул. Анан сизде бир методика бар экен агай, сиз ар дайым эле күрөшкө эле сала бербей, баягы айтып кеттиңиз, кээде күрөш кылып, кээде чуркатып, ошо кандай бир методика? Разнообразно кылыш керек. Разнообразно кылыш керек. Футбол ойнотуп, мисалы аралаштырып. Неме кылыш керек? Агай, биз сизден байкаганыбыз негизи дисциплинага бекем экенсиз да. Күндөлүк мындай биз байкадык да. Анан Хаким агайдын бир күндүк күнү канча өтөт? Режимиңиз кандай? Махмуд кызык болот. Ошо элге да кызык, бизге да кызык да. Эртеден кечке сиздин тургандан жатарга чейин у вас как расписано дегендей. Барганда анткени кагазга да жазып белгилеп коет экенсиз да агай. Эме азыр саат 4-тө турабыз. Жанагы күн кыска убакытта түн кыска убакытта 2-де турчубуз. Потому что 2-де туруп тахажжуд намазын окуш керек. Эгер орозо кылмасаң тамак ичиш керек. Анан 1 саат мурун барып азан этиш керек. Ошон үчүн 2-де туруп, так саат 3-4:30 намаз окутчу. Ошондой болуп барып. Азыр сал кечирээк туруп атабыз. Жанагы окуганда. 4-төрдө. Азыр 4-төрдө турабыз. Анан бара мүмкүн 5-терде туруп алышыбыз мүмкүн. Ошондой распорядок. Намаздан кийин басасыз. Андан чыгып алып туруп, намаздан чыккандан кийин зикир айтып туруп, басып келиш керек. Немеге биз, например, азыр ботаникага барып атабыз, ошол жактан басып атабыз. Кышында ошо шаардын өзүнөн басчубуз. Ошол анан басып келесиз, кайра келесиз, эс аласызбы? Келип туруп, тренировкага бар болсо, тренировкага барабыз. Тренировкада 1 саат, 2 саат дем алып туруп, анан кийин башка иштерди кылабыз, баягы тренировкада. Бирок сиздин убактыңыз агай ошондо эмеге намазга байланат да, э? Мисалы үчүн 5-ге чейин могу иштерди аткарасыз. 5-ден кийин асырга чейин бул иштерди аткарасыз. Асырдан шамга чейин. Жатканыңызда канчада жатасыз? Ошол бизге дагы кызык. Жатканда так үйгө келип туруп, кегесте Коптандан кийин уктаң деген эреже жок сизде? Переде жалар берип калат. Абдан жаман да жалар. Кызыгып кетесизби? 12-де 1-де жаткан учурлар болуп калат. Бирок кайра 4-тө тура бересиз. Турушка турбасаң болбойт. Түштө бир аз уктап аласызбы? 2 саат гана укталат. Кайлуу эле кылып. Анан кийин түштө 1-2 саат уктап аласыз. Ошол жетиштүүлүк, э? 4 саат болот уктаганың. А так жазында немелерде кичине бош убакыттарда көбүрөөк уктайсың да. Агай, ошо режимге кошумчалай, кыскача айтканыңызда, эмне тамак маселесиндечи? Эмнелерди жебейсиз негизи? Эмнелерди зыян деп билесиз? Туура тамактанууга маанилүү да негизи спортто. Мен бар жерде айтам, мен саядный деп коюп барын жей берем. Себеп көп жеп алсаң туруп алып туруп басып келесиң. Түшүп кетет. Демек, жеген тамакты күйгүзүштө маселе. Күйгүзүш маселе ошондо бар. Анан
көп тамак жеп алып жатып уктасаң бүттү. Жаман. Кыйналасың. Кыйын бамда жаман болотсуң. Эртең менен тура албай калышың мүмкүн. Анан ишиң ооруп калышы мүмкүн. Агай сиздин үйүңүзгө бардык. Мен көрүүчүлөргө да айта кетейин. Агайдын үйүнө бардык. Мен таң калганым агайдын үйүндө бизден башкача элестетсек, агай жупунуу, бирок бардыгы мындай сарамжал, минимализм менен тыккан, таза экен, бирок мындай эски советтик эле мындай үйгө барып, мен эски дукту көрдүм да, баардык эмеректер да бар, таза, эски, бирок баарын сарамжал кармап, анан мен таң калганым, агайда кадимкидей эле телефон көп колдонбогон үчүн кагазга убакыттары жазып турду, анан Б деп, А деп жазса мен түшүнбөп турмун, булар эмне десем көрсө Багымдаттын убагы, Бешимдин убагы, Асырдын убагы деп ар дайым күндөлүк дневнигиңиз бар экен да. Күндүн күндө өзгөрүп турганды жазып турат экен. 2-3 күндө өзгөрүп турат азыр. Анан үйүңүздөгү ошол мисалы көп адамдарда мындай болот да, агай как первый тренер катары, личный тренер катардагы олимпиадада эле бир аз сыйлык алса, башка алса, эмнеге агай мындай роскошный жашабайт? Сиз мындай өзү сарамжал, минимализмге ошого көнгөнсүзбү? Негизи жан дүйнөңүз ошого тартабы дейм да, мындай роскош, мындайды помпезность деп коет, ошондон алыссызбы? Роскошный жашаган тиги дүйнөдө болот. Бул дүйнөдө эмне? Бул дүйнөдө жашап андай кылыш керек эмес. Абдан сонун кийинип, абдан сонун неме кылып жүрүш исламда приветствовать кылбайт. Скромно, жакшы кийинип, таза кийинип жүрүш керек. Бирок абдан сонун иштерди кылышыбыз керек. Абдан неме кылбаш керек. Анан жеген тамагың деле нормальный, карапайым болуш керек. Агай, келип бергениңизге чоң рахмат. Анткени жакшы маек болду. Көп нерсени алдык сизден. Келечекте өсүп келе жаткан балбандарга дагы, азыр тренировка кылып аткан балбандарга дагы көп жакшы насыйхаттарды айттыңыз. Эми сизге бир сунушубуз, бизге жаштарыбызга кайрылып койсоңуз, анткени бир эркин микрофон, эмне насыйхат айтат элеңиз? Жалпы кыргыз элине. Аллах Таала баарыңарга иман этикат берсин. Узун өмүр берсин. Бакты таалай берсин. Баардык иштериңерге ийгиликтер берсин. Өмүрүңөр узун болсун. Амин.